кетиптир, атып айдар өтүптүр, тағдырға таштай түтүптүр, таңданып келсем түтүптүр, шыбабулу құдайдан, жүйірдінің бойына, мені шындап бала бүттүр, таш құрсаны қойду, қатын көзін қойду, қымызын қаптай артынан, қиынға жылдар шекер. Бардыңыздарды бүгүнкү Манас майрамы, ошондой эле 1-май эмгекчилердин эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, узак өмүр, бакубат жашоо, кучак толгус кубаныч жана да жалаң гана жакшылыктарды жараткандан тилеп кетмекчимин. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, бүгүнкү биздин Манас айтуу сынагына Бишкек шаарындагы Манас театрынын директорунун орун басары Талантбеков Нурбек Талантбекович жана башка бир топ коноктор катышып отурат. Эмесе сөздү Талантбеков Нурбек Талантбековичке берем. Урматтуу инди карындаштар, бөбөктөрүм, караңыздарчы кандай сонун көрүнүп атат. Сиздердин ушинтип чек арада баатырлык кылып, эрдик кылып, шердик кылып, кандай кыйынчылык болсо кайышып кетпей, оорчулук болсо майышып кетпей, чыныгы кыргыздын мүнөзүн, чыныгы кыргыздын бир нарыктуу жүрүшүн көрсөтүп атасыздар. Ошол коомдун учугулган ини карындаштар, жаш бөбөктөр, сиздер бала курактан улуу Манас тоозанып, улутум кыргыз, ураным Манас деп өйдөнүңөрдө намыс кайнап атканы, баатырот сезим кайнап аткандыгы бул кыргыздын келечеги кең экендигинен, телеги тең экендигинен, кыргыздын мындан аркы тагдыр жолу даңгыр экендигинен кабар берет. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич былтыркы жылы Манас Семетей Сейтек үчилтигин ушул улуу баянды популярдаштыруу боюнча, пропаганда кылуу боюнча, кийинки муунга жайылтуу, жеткирүү боюнча деп демилгелүү чоң жарлык чыгарды. Ошол жарлыктын алкагында 2011-жылдын 28-июнунда кабыл алынган Манас мыйзамынын аткарылышын көзөмөлдөө максатында Кыргыз улуттук Манас театры Кыргызстандагы 44 район, 38 шаардык райондук билим бөлүм арасында Ураным Манас деген чоң аталыштагы сынак жарыялады. Мына ошол сынакка 1 миллион сом байге фондун коюп,
быйылкы жылы баштап атабыз. Алгачкы ушул кезүү иш-чара биз ойлогондон дагы жогорку деңгээлде өтүп атат. Ачык айтыш керек. Урматтуу ине карындаштар, урматтуу бөбөктөр, биз мына бүгүнкү жаштар миллион сом майга коюп атсак, эртең араңардан мажит чыгат. Араңардан дагы ине карындаштарым чыгып, эл башына барганда, журт башына барганда, силер мындай иш-чарага 10 миллиондогон акча каражатын бөлөсүңөр, Кудай буйрса. Силерди биз бул иш-чара менен Манасчы кылбайбыз. Силерди бул иш-чара менен биз Манастан учура кыла албайбыз. Бирок силер ар кайсы кесиптин ээси болсоңор келечекте. Бирок кандай гана кесипке, кандай гана багытка барсаңар дагы, эң негизгиси жүрөгүңөрдө кайнаган Манас бар. Мына Легелектен чыккан Кыргыздын Кыран уулу Исхак Разаковду барып жакшы билебиз. Исхак Разаков эл башына, журт башына барганда Саякбай Карабаевдин вариантын аудиого түшүрүүдө, кагазга түшүрүүдө эң чоң салым кошкондордун анаbaşı. Анткени жүрөгүндө Манас болгон. Көрдүңөрбү? Ошол киши жазылып кеткен үчүн биз 500.553 ырсам деп 1.700.000 сөздөн турган дүйнөдөгү эң чоң көлөмдүү Саякбай атанын варианты менен мактанып атабыз. Силер дагы Касым Тыныстановдун жолун жолдогон, Исхак атанын жолун жолдогон, Кыргыздын Кыран уул кыздарынын жолун жолдогон чыган эр азаматтардан болот деп ишенебиз. Биз бул сынакта силерди чыгым болбосун деп мектеп формасы менен дедик. Силерди чыгым болбосун деп эч нерсеге мындай бир муктаждык болбой, жөн гана ар бир кыргыз жүрөгүндө Манас жашасын деп 4 мүнөттүк Манас айтууну жаттап, Манас урааны чакыруу менен сынакка жеңил катсын деп шартын жоосун дагы ошондук алып барды. Чоң рахмат да бир жолу. Мына Манастын атын алып жүрүп, бүгүн жакшынакай болуп чыгып атасыңар. Бул жөнөкөй эле сынак эмес. Ураанын Манас аттуу республикалык кароо сынакка катышып отурасыңар, айланайындар. Бар болгула. Мына жерде окуучулар эле эмес, мугалимдердин эмгек жамааты, ата-энелер, айылдын аял заттары бардыгыңыздар катышып отурасыздар. Жеке Лейлек районундагы мектептердин жалпы кызматкерлеринин атынан чоң ысык салам айтам жана ыраазычылык билдирип кетем. Манас айтат, бакылдатып балдары. Манас уксун, ала тоо бүт аймагы. Саякбайдай сан миң сабың төгүлсө, колдойт дайым Манас ата арбагы. Şamda
Çoğun rahmat, azamatlar. Asman menen jeriңдин kürösүнөн бүткөн kim? Ayın menen күнүңдүн bir özünen bütkön kim? Altın menen kümüştün şirösünen bütkön kim? Asman menen jeriңdin kirösünen bütkön kim? Ayın menen күнүңдүн bir özünen bütkön kim? Altın menen kümüştün şirösünen bütkön kim? Ey berekende, var mı bunlar? Azamat. Uzak bolsun bu sapar. Kılım bütüp ömürden biz ötsek da kayra kaytıp joluguşçu joldur var. Köngül buranızlar üçün çoğun rahmat. Atarıp jol karıtıp geldinizler. Gelgen kadamыңыздарга razı olunuzlar. Baskan kadamыңыздарга gül çıksın. Çoğun rahmat.